Президенттик шайлоо 15-октябрга белгиленсе, Борбордук шайлоо комиссиясы 1-декабрга чейин бардык процедураларды аткарууга жетишет. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети президенттин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду карашты. Комитеттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Белгилгендей, буга чейин мамлекет башчысы президенттик шайлоо 19 ноябрда өтөт деп жарыялаган. Андан соң КСДП фракциясы бул президенттик шайлоо 15 октябрда өтсө жакшы болот деп билдирип чыгышты. Ошентип бүгүнкү күнгө чейин президенттик шайлоонун так датасы аныктала элек. Ал эми комитет бул маселени бүгүн отурумда кызуу талкуулап жатышат. 2011 жылдын 12 майында 80ден ашык депутат кийинки президенттик шайлоо 2017 жылдын октябрь айынын акыркы жекшембисинде өтсүн деп колдоп беришкен. Анан эле депутаттык комиссия түзүлүп, датасы 19 ноябрга жылып калат. Мамлекет башчысы дүйнө жүзүндө президенттик шайлоо 19 ноябрь деп жарыя кылды. КСДП бул туура эмес чечим болгон деп 15 октябрь деп жатышат. Кимдин варианты ошондо туура, деди депутат Мыктыбек Абдылдаев. Анткени тигил акыркы жекшемби октябрь айы деген ал парламенттин добушу менен кабыл алынганда, ал кабыл алынган мыйзам болуп калганда. Президент ага вето койгон эмес. Мыктыбек Абдылдаев президенттик шайлоо октябрда өтүшү керек деген мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Жогорку кеңештин төрагасы өзү болгондугун айтып, бүгүн каталары моюн калганга эч кимдин саясий эрки жетпей жаткандыгын айтты. Чындыгында парламентте кичине бир эрк болуп, чындыкты моюнга алып айтып койгондон анын эмнеси жаман. Да, ушундай ката кетип калыптыр, мына биз азыр оңдоп атабыз депчи. Биз унчукпай эле баарын эле жылдырып атабыз. Ката кетип калды. Мойнубузга алабыз. Мен мойнубузга алабыз. Эгер парламент президент жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо туурасында конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү туурасында долбоорду кабыл алса, анда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясы 1-декабрга чейин бардык процедураларга жетишерине эл өкүлдөрү күмөн санашат. 45 күн мөөнөттө биринчи тур, экинчи тур жанагы мыйзамда каралган процедураларга үлгүрөсүңөрбү? Эгерде үлгүрөсүңөр десе, үлгүрөбүз деп айткан. Анткени бул стенограмма, тарыхый документ. Эгерде үлгүрсөңөр, анда бул мыйзамды колдосок болот. Ушул азыр мыйзамдын долбоору эгерде кабыл алынган болсо, биз 1-декабрга чейин буюрса биз бир процедуралар менен өткөрүп, шайлоонун натыйжасын аныктаганга бизге мүмкүнчүлүк болот. Антке менен президенттик шайлоо 2 турда өтпөйт жана шайлоонун жыйынтыгы боюнча соттошуу талаш-тартыштар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан КСДП фракциясынын 15 октябрда өтсүн деген сунушу көйгөйдү чечүүгө негиз боло албай тургандыгын айткан ата мекенчилер шайлоону август айында өтсүн деп карманып келишет. И мы не должны заранее говорить, что Центральная избирательная комиссия может не за 20 дней подвести итоги выборов, а может за 10 дней подвести итоги выборов. Уважаемые, мы не можем, когда предлагаем закон, мы не можем уже заранее гадать о том, что они могут. Законодатель дает 20 дней, и практика дает 20 дней. А где судебные споры? Или не будут этих судебных споров? Они обязательно будут. Ал эми эл өкүлү Исхак Масалиев бийлик 1-декабрда алмашат деп мыйзамга жазып коюуну сунуштады. Вот 1 декабрь Кыргызстанда бийлик алмашат. Шайланган президент кызматына кирет, иштеп кеткен президент кош деп кетет. Өзүнүн машинасына отуруп чыгып кетет, Францияда болгондой. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен комитет бул мыйзам долбоорун 2-окууда колдоп берип, парламенттин кароосуна жөнөттү. Изач Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.